بسم الله الرحمن الرحيم. Жүрөктүн мерес болуусуна эмне себеп болот жана мусулман андан кантип кутула алат? Жүрөк бул адамдын денесиндеги кичинекей бир үзүмет. Ал ажайып дене мүчөсү. Ал оодарылып турат. Жумшарат жана катып мерес болуп турат. Соо болот жана ооруп турат. Саламатта болот жана кирдеп турат. Момундан өзүнүн жүрөгүн дайыма тазалап турушу талап кылынат. Мындан 2 жума мурун Дубайда жүрөктөрдү тазалоо деген темада лекция өткөн элем. Жүрөк катып мерез болбоштун жолу жүрөктөрдү тазалап туруу. Айта кетчү нерсе, азыркы күндө көп тарап жүрөктөрдүн катып мерез болушуна, адамдардын мамилелерин салкындашына себеп болгон нерсе бул массалык маалымат каражаттарына баш оту менен кирип кетүүнү айтса болот. Көптөгөн адамдардын жашоолору толугу менен бул техника приборлорго байланып калган экенин көрөсүң. Мына ушул нерсе жүрөктөрдүн катып мерез болушуна жана адамдардын мамилелеринин үзүлүшүнө себеп болууда. Керек болсо адамдар бир жерде отурушса дагы ар ким өзү менен гана элек. Ушуга тиешелүү баалуу насаат айтаарым, инсан ошол заманбап аппараттардын ичиндеги нерселерге назар салуу үчүн бир убакыт белгилесин. Жакшы жагын гана алсын, ал эми анын зыянынан алыс болсун. Биз билгенден ал жердеги нерселердин көпчүлүгү фитнаны таркатуу. Мына ошентип жүрөктөр карарат. Мусулман эл башчылары жөнүндө ар кандай ушактар, алар жөнүндө жалган кабарлар, алардын ката кемчиликтерин чоң кылмыш кылып көрсөтүүлөр, жамандыкка үндөө, ушундай нерселер жүрөктүн катып мерес болушуна алып келет. Айтаар насаатым, күчүбүздүн жетишинче аларды колдонууну азайталы. Мисалы, аларды колдонуу үчүн күнүңдүн бир убактысын белгилеп кой. Ал жактагы сен билген жаман нерселерден алыста. Ал жактагы сен билген жаман кишилерден алыста. Кийин күнүңдүн калган бөлүгүндө ал аппараттарга жолобо. Жүрөгүңдү оңдой турган иштер менен алек бол. Мына ушундай нерселер жүрөктүн жумшак болуусуна алып келет.